Тоғаштын үстүнө туннелдин ичинде жарылып кетmiş, төз жетmiş. Lexus. Eşitlik görmüyor. Тоо Ашуудагы туннелде жарык жок, унаа кыймылы токтотулду. Бул тууралуу Кыргыз автожолдон билдиришти. Маалыматка караганда, бүгүн 5-июлда саат 15:50 чамасында Бишкек Ош унаа жолунун Тоо Ашуудагы Күлбаев атындагы туннелдин 1250 метринен өтүп бара жаткан Lexus 470 маркасындагы жол танабас унаа өрттөнүп кеткен. Унаанын ичинде 2 адам болгон, алар жабыркаган эмес. Ал эми унааны өчүрүүгө мүмкүн болгон эместиги айтылат. Туннелдин ичинде электр жарыгы ал себептен өчүп калган. Азыркы учурда туннель аркылуу транспорт кыймылы эки тараптан тең убактылуу токтотулду. Күйүп кеткен унааны сыртка чыгарып, электр жарыгын жанандыргандан кийин жол каттам үчүн ачылат деп айтылат маалыматта.